Сооротуучу Кудай. 12 сентябрь. Эгерде сен Кудайдын сөзү менен туура мамилени жоготкон болсоң, анда башка адамдар менен туура мамиледе боло албайсың. Эгер сен Кудайдын сөзүнөн тынчтык алып, сооронуу ала албай калган болсоң, анда башкалар сени кыжыртантат. Эгер Кудайдын сөзүн окуп, ал аркылуу момундукка үйрөнбөсөң, башкалардан өзүңдү жогору коюп, Кудайга эң жакпаган сапатка, текебердикке толосуң. Эгер ата-энең менен тынчтыкта болбогон майда чүйдө нерселер үчүн алар менен урушуп жатсаң, анда себеп аларда эмес, Кудай сөзүнө болгон сенин туура эмес мамилеңде. Кудайдын сөзүн жакшы көрбөй, күнөөңдү жакшы көрүп жатасыңбы? Ыйык китеп бизди бейишке алып барат. Ошол жака бизди даярдайт. Ал эми күнөө түп-түз бойдон тозокко алып барат. Кудай менен болгон мамилең бузулган болсо, Кудайдын сөзүн сыйлап окубай калган болсоң, сени шыктандыргым келет. Кудай сени сүйөт. Сени менен эң тыгыз мамиледе болгусу келет. Өмүрүбүздөгү эң маанилүү нерсе менен болгон мамилеңди оңдо. Эгер Кудай менен болгон мамиле бузулган болсо, башканын баары маанисиз. Эң сонунга ээ болушуңа тилектешпиз.